Assalamu alaikum, кандайсыздар, абаңыздар, урматтуу айымдар мырзалар, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз түштүк Корея тамагын жейбиз, сиздер менен чогуу. Өзүңөр окугандай эле Gangnam заведениясындабыз. Мынунча тамактын баарын жейбиз. Сиздерге айтабыз, рецензия алабыз, келип жеңиздер, чогуу жеп баштайлы. Немесе мен тамак жеп баштай берейин. Айткандай туугандар, Gangnam заведениясында бүттүк тамактар адал тамактар, ошондуктан коркпой келериңиздер. Анан кийин жегенден кийин мага айтыңыздар, жактыбы, жаккан жокпу сиздерге. Анда эмесе бисмилла деп баштайлы. Амин. Кеттик. Биринчи рамендан баштайлы. Бисмилла. Вкусно. Дамдуу, аябай дамдуу. Бүттүк негизи эле көрөрмандарга айтып коймокчумун. Ар бир киши мисалы негизи түштүк Кореянын тамагын кандай тамак жакшы көрсөңүз, бүттүк тамактар бар экен, ар кандай түрлөрү бар экен. Бул жака келип өзүңүздөр поварга айтпай өзүңүздөр тамак даярдайсыздар. Мисалы биз азыр мына этти даярдап баштайбыз. Так, бисмилла. Так. Аябай баарын нелепо кылып атам мен. По-моему, ушундай. Эми чоң кылып таштадым. Билбейм, короче, кыла берели. Бисмилла. Так. Тамак бышканча сиздерге бир чакан өзүмдүн историямды айтып берейин. Эттер бышканча. Туугандар, мен деле силердей болуп биринчи жолу угуп атам. Эгер бул жакка келип калсаңыздар, силер да ушинтип калсаңар. Азыр күйүп кетсе, күйгөн тамак жейбиз. Так, кеттик. Суши өтөлү пока. Мен өз палочкалар менен келинчеме караганда кичине жаманыраак жейм. Келинчегим мыктыраак жейт мага караганда. Нерсе? Бисмилла көрөлү. Бул болса керек. Мага жокту. Сиздерге тамакчылык историямды айтып берейин. Бул суу, туугандар, бул суу. Ойлогоңуздар, бул жак сиз айткандай эле адал жак. Бул суу ичебиз азыр. Азыр бул жакта мен ата-энем болгондо жөн сүйлөбөй же тамагыңды жеш демек да. Ошондуктан мен сиздерге чакан башында айткандай эле историяны айтып берейин деп аткан болчумун. Мен өзүңүздөр билгендей эле быйыл июль убагында үйлөндүм, июль убагында. Мен келинчегимди көлдөн алып келдик, ошол жөнүндө сиздерге историяны айтып берем. Бир вилка жабан, ошондон кийин. Бирок мен өзү негизи рамен жакшы көрөм. Аябай дамдуу. Бак. Мына туугандар барыңар эле сурай бересиңер, кантип үйлөндүңөр эле, каяка бардыңар эле деп ошо сиздерге сурап айтып берейин. Бүгүн тамак жеп ошонун баарын айтып берем. Биз дос балдарыбыз менен ал убакта кыз узатып барганбыз. Ал кыз узатып болсо көлдө өткөн. Карантин убагында бизге аябай негизи кыйын болгон. Ошо барыш. Сиздерге мен тамак жегенче скучно болбосун деп ошол историяны айтып бергенге чечтим. Биз көлгө ошо июлдүн 3 болчу, биз көлгө чыгыш керек болчубуз. Мындай кайнап атат.
Так, kimchi жейбиз азыр. Биз баягы эле көмүп калган салат бар эле, үйдөгү эле. Острый капуста ошол. Эт пишканча рамен жеп берели. Ошол биз июлда мен өзүмдүн келинчегимди алып келген болчумун. Келинчегим нарындан болот. Аны биз көлдөн алып келебиз, бирок көлдө турушчу, нарында болуп көлдө турушчу. Ошо көлгө барган алда карантин башталып калган болчу. Ал убакта карантин негизи эки жак кыймылдаш аябай кыйын болчу. Биз ошо аны карабастан көлгө чыкканбыз. Бирди жейин азыр. Достор, Түштүк Кореянын мага эң жаккан негизи эле тамагы бул рамен. Рамен жагат. Азыр эттерди проба кылып көрөбүз. Могу салаттар менен баарын аралаштырып туруп, могу жакта өзүңөр көргөндөй эле ар кандай ингредиенттер бар, ошонун баарын коштуруп, анан жеп баштайбыз. Ошол, биз ошол 3-июлда чыгаардын алдында бар дос-барын чогултканда, меники ар бир дос-балдарым азыр жакшы, ден соолукта. Ар бир дос-балам көбүнчөсү ооруп калышты. Анан биз 2-3 күн калганда кантип чыгабыз, эмне кылабыз, билейин, балдар азайып калды, кантип барабыз, кайсы балдар барат деп ойлонуп атып, эмне экен. Так. Такой. Дамду. Билбейм, мен туура айтамын, билбейм азыр. Картошечка экен. Опа. Өзүң тамак кылсаң, дамдуураак чыгат экен. Көрүнүштө сонун экен. Уже тайып калышы деп атам мен. Вот, ошо биз ал убакта оозум баары толуп калды просто сизге айтып турганча. Жеп анан негизи эле историяны айтыш кыйын экен. Бирок аракет кылабыз. 3-июлда биз чыгыш керек болчу. Эмнеге ошол историяны айтайын дедим? Анткени бүт эле история калган историянын баарын эле билесиздер. Кантип тартылып жүрөм, кандай историялар. Бул болсо биздин именно үйлөнүү той боло элек кыз узатып барганбыз. Кыз узатып барган алдында биз балыкчыда негизи жабылып турган болчу. Посттор. Бүттү жабылып турган болчу, анан биз кантип өтөбүз, эмне кылабыз? Жолдон өтүп баратканда токтотсо эмне кылабыз? Балыкчыда пост бар экен деп. Жанымда 3 дос балам, анан кийин өкүл атам бар болчу. По-моему, мен туура эле кылып атам ошо. Дакасы бышкандан кийин чыгарат болдум. Так вот. Ошо мен айткандай эле, биз балыкчыга барып калганда бизди пост текшерип, ар бирибиз коркуп, блин, биздики азыр ковид чыкпаса болду. Блин. Эмне кылабыз, ковид чыкпаса кайта артка барабыз да деп. Так. Мен өзүм башында айткандай эле палочкалар менен кичине проблемный, отношениям жаманыраак кичине. Бирок аракет кылабыз. Лайфхак. Если палочкамен жегенди билбесең, мапса жесең болот. Жумурка мол соусмен башкача. Дам аябай башкача болуп кетти. Соус турган жумурка бирок дам башкача болуп кетти. Чекет жейбиз, дакан салып жабыз. Так вот, ошо балыкчыга барып,
барыңыздарга кызык болот окшойт. Жейбиз, айтат. Башка просто калган историям барын билет экенсиңер. Интервьюларын угуп алып. Анан кийин балчан токтоп, биз ар бирөөбүздөн текшерип атканда баарыбыздыкы эле таза чыкты, аман эсен эле баарыбыз өттүк, бирок эң ойдон оккан балабыз, коркуп аткан балабызды тиги чегерадагы адамдар түшүнгөндөй эле постогор коюп турсаңыз деп кайтып текшерип, 2 жолу текшергенде баарыбыз ёлки-палки. Муну ковидпи же эмне? Азыр ковид болсо бул кайта артка кетет да, Бишкекке кетет да деп ойлонуп. Леш кула просто историяда айткым келип атат экен, мындай сонун тамактар жеп атканда. Тем более монт этип бишип атканда. Ошо бойдон биз көлдү көздөй чыктык, көлгө чолпонго жан кирдик. Ал дос балабыз аман эсен өттү, жөнүндө коркуп атпырык. Келип андан кийин биз ар кандай салттар бар болот. Андай свадебный, мындай чытканда приколдор. Жана женихти тозалаш керек, аны сатып алыш керек, көрүндүк бериш керек деп анан биздин дос балдар чыгармачылык болгондуктан алар да машинада отуруп турабыз, биз бар сатабыз. Коркпой эле кой. Мен болсо точно элеби, же чыгып берейинби деп аларга айтып атам. Алар болсо дос балдар, Залкар, муну көрүп атсыз Залкар деп. Ал жактагы дос балдар. Машина ичинде отуруп азыр биз чыгабыз. Кульминациясына келип атабыз, туугандар. Кульминация, эгер буну көргөн болуп атсаңар, алыс жакка кетпейбиз. Анткени азыр эт пышат. Мен өзүм колум менен жасагам эт. Могу колдор менен. Ошо эт пышат, ошо эт пышкандан кийин жеп сиздерге айтам кандай болгонун. Вот ошол жакка келип, биз кыз заты келип Чолпондукка келгендиктен, келгенде мына сүрдөнүп атам силердин олоңордо. Ошондуктан кээ сөздөр турабыз айтып коюшум мүмкүн. Чолпондукка жан келгенде ошо балдар азыр бүтүп тур. Мен күйгүз алгам деп атам, бирок мага кичине күйгөн жагат. Силерге кандай билбейм, мага кичине ушинтип ушкан жагат. Могу кандар кетмейинчи. Так. Азыр биринчисин проба кылып коюшу болуп атабыз, могу даяр болгон деп атат. Так. Так вот, ошо көлгө келдик. Бизге көлгө келип, туугандар чыксын гана күйөө бала гана азыр биз менен сүйлөшөлү. Киргизгиле аны жок, биздин балдар сатып баштады, ал жакта Залкар болсо азыр сиз күйөө бала кириш үчүн бизге көрүндүк беришиңер керек деп. Алар болсо кандай көрүндүк, бизде мындай эле кирет күйөө бала эмес, ар кандай сүйлөшүп атып. Анан кийин ошо сатыла турган бала, аябай көп көрүндүк ала турган бала жөн эле машинасын ачып чыгып барып келди. Ошо Залкар саткан жок эчтеке жок. Залкар сен угуп атсаң ошо. Мына. Бирок сен үчүн сонун тамактар жеп атам. Азыр могу соустардын баарын кошуп жеп көрөбүз. Эт по-моему даяр болуп калды окшойт. Ошол жакка келип, биринчи очерединде ар бир адам эгер жанагы унутуп калбасаңар, биринчи очерединде ар бир адам келип жүгүнүп же болбосо учурашса, мен боз үйдө айчуу алып көрүшү. Күйөө баланы көргөн жоксуңар десем, ошол жактан кудагыйлар баардыгы күлүшкөн болчу. Анда эмесе биринчи этти коюп көрөлү. Азыр башкача кылып ороп жейбиз азыр. Баардык нерселерди, специяларды кошуп, сөйүктү кесип коём азыр. Сөйүктү просто итиме ала кетем. Так, буну монтип туруп алабыз дагы. Мындай салатикти алып туруп, бисмилла деп бышып алсак ошо. Монтип алып туруп этти биринчи соуска салабыз.
Son soğus var. Atını koydum bu soğustun bırak. Şunday. Так, moy çoğun bu kaldı bırak. Barın cenget bas tak. Üstünün. Onda iki içine koşağız. Так. Соустан да кошобуз. Бул жакта ар бир добавкалар бар экен, ар кимдин каалагандай вкусно жарашыктуу. Мен ошол азыр бардыгын салып көрүп, анан кайсысы жакты, кайсысы мага жаккан жок айтам. Бардыгы эле эбай даамдуу көрүнүп атат. Бисмилlah. Көз коркок, ооз батыр. Негизи кол батыр, бирок биздин в нашем случае ооз. Анткени көз тоюп калды, кол менен. Бисмилlah. Кеттик анда эмес. Арасынан ал достор. Кимчи острый жакшы көргөн кишилерге аябай жагат. Бул соус негизи эле эт менен аябай алып туруп, эт менен малыш керек экен. Соус 5 упай барынан 5 өт. Bunun adı ne ekeni bilmiyorum, bırak тоже вкусно. Да, вкусно, быrak kimchi. Острый наш. О, өтіп кеттім, қалған еттерді әрде берелі. Өзінде шеф-повар сіз жатам. Так. По-моему, мен бардығын тура емес кесіп атамын, бырақ. Пробуем. Так. Да, бір жол достар айтып кетейін. Бұл жақта тамақтар адал, бардық документтері бар. Келіп тешеп кетсеңіздер болады. Сондықтан келіп барыңыздар бұл жаққа шақырамыз. Келіп көтіңіздер тамақ. Ошол, мен историяны айтып беріп жатқам, историяны айтып берейін. Al dostlar. Az bışkan emkisinde limon koşuyoruz. Tak, kalgan ettir. Tak. Tak, mo etti. Cankındayla kılıp yiyeceğiz hazır. Tak, ben ne güzel kursağım deyip kaldı bro. Ben mayın ceveyim de. Так, майын мыкы ала кетемін. Мыкы көріп атсың, е? Жанағыдай эле, туғандар, мынаны табабыз. Биринчи этти соусга малабыз. Соусга малып туруп. Так, үстүнө жана кимчини кошконбуз. Бул жакты кошконбуз, бул жакты кошконбуз. Эми жаңылардан кошойлу. И лимон. Ар кимдин өзүнүн вкусуна жараша, кандай кошкоңор келсе, бирок мен ушинтип эксперимент кылып көрөйүн атам. Эмкиде сиздер келип жатабы. Кайсынысын жесем болот экендигин. Негизи туура мондай тоголок кооруп ташойт, бирок мен некрасивый кооруп жеп атам. Это вкусно. Лимон. Лимонды обязательно кошуп жешеңиздер керек экен. Бышкан эттерди бияка кылып турайлы пока. Так. Ай, чапылдап жеп атам. Дамдуу экен, чындан эле туугандар. Мен көзүмөн көрүнүп атса керек. Мен айтып келе аткан историямды айтып калдым го. Ошол туугандар, ал жакта аябай көп күркүсү деле жок, ошо биз азыр билбейм достор.
Eşteki söylüyor C'ye otururken gerekten. Yok. Men başına aytып келген мистердің аяғына жетейін. Біз ошо кудубар келип, мен азыр кайдатам жана кайненеммен. Аябай жакшы сүйлөшөм. Кирип эле ошо алар бул жерде күтүп атыптыр биздин келишибизди, коноктордун. Биз келсек, кирип эле мен эме көп кут болсун десем, баары күлүшүп. Ошо күнү ая келинчегимди барып, Скөлдөн алып кетип, кечке мага ошол күнү дос булар менен чогуу кеткен. Азыр болсо, сонун тамак даярдап атам. Сонун тамакты чогуу жейбиз азыр. Бул раменди биринчи бүтүрөлү, бият башканча. Рамен бул что-то божественное экен да бул жакта. Извините, что кечирим сурайм, палочка менен эмес. Бирок көптөн бери суши жейт экенбиз, анда биз сушига нападение кылабыз кеттик. Сушинин соусу менен. Кинолордо гана ради пара. Чиркоо, сонун нерсе айтып берейин деп атам. Ради папа, ради мама деп жана жегиздирип коет. Ошондой жакта эле. Соуска малабыз, өзүнүн соусуна. Жана башка соуска да жамалабыз. Ладно, да бул жактан малабыз. Анан кийин жейбиз. Бисмилла. Мол соустан, мол соустун рецептин алыш керек болот, аябай дамдуу экен. Этибиз башайнап калды. Ал историяны эмнеге айтып берип атам? Урматтуулар, ошол эле историяны билбейт экенсиңер, мен негизи эле өзүмдүн подписчиктерим, мени тааныгандар элдер калган мен жөнүндө баш дейм. Мен кайсы нерсеге тартылганын билесиздер, элемни дейт. Жана Ванчоп бар. Бир-эки кино, бирок ал жакта кантип жем болгон, ал жөнүндө баарын сурагансыздар. Каякта болгон, каяк тартылган. Бирок сиздер менин кантип үйрөнгөнүмдү билбейсиздер ошо. Биз ошоға барып, ошо Айшөбөктү мен көлүнөн алып кеткен болчу. Ал убакта күнү ысык. Баары сонун. Билбейм, Кореядагы кишилердин бутылка менен суу ичишет экен. Аябай дамдуу көрүнөт экен да. Вызывающий жана приятный көрүнөт экен. Анткени бутылканын ичинде, андай темир стаканга ичкенде башкача ощущение менен. Муздак суу. Так, биз этип суракка молчук, этке өтөбүз. Вот, ушундай туугандар. Эмкиде баарыңыздан сурагандай эле, келинчегиңерди каяктан алдыңар эле, кыз заты каякта болду десеңер, мына Скөлдө болгон болчу, Скөлгө мен дос балдар менен барып, кичинекей казустар болгон болчу. Ошо бир-эки казустар сиздерге айтып бердим. Азыр болсо шимчишип атабыз, бирок бизде свадьба болот, свадьба болгондо баарыңар угасыңар. Так, биздин этибиз менин оюмча даяр болуп болуш керек. Тез чөөлүп калсам. Бербесиңер тамаша. Кеттик. Так. Бүттүк соустарды почти көрүп көрдүк го дейм, бирок эң эле мага стандартный соус жакты, өзүнүн негизи эттин соусу. Силер көрүнгөндөй кылып атам, мына. Мынтип этти салып туруп, дальше үстүнө ар кандай мага негизи кимчи кошкон жакты. Силерге башка вкустар кылып көрсөңүз болот. Так.
Etimiz bitendi. Tuğanlar. Turup etти. Ben çarğana soğusları saltıp, orap turup, basıp turup, bismillah deb turup turup andan keyin o soğusты men uylап кетчү деп экем. Damdı eкен. Шикмек балам. Etlerim yatmıyor. Tak etlerim bari oldu mu? Guguz olsam gerek. Şimdi guguz oturum. Bırak kusap yok. Tak. Tuğanlar ayağında. Barınızlarla düşünsenizdер gerek. Атал жазылып тұрғандай эле Гангнам биз ресторанында түштүк Корея тамагын жеп атабыз. Мага аябай жакты. Эгерде келип тамак ушундай тамак жеп калсаңыздар, сиздерге менин сунушум бул могу соусту эттим алып жеңиздер, аябай дамдуу болот экен. Жана үстүнө лимон кошууну унутпаңыздар. Андан тышкары мен өзү негизи суши жебейм, бирок суши аябай дамдуу экен. Бул жакта аябай дамдуу ошондуктан мен уже жарым жеп койдум. Сушинин соусу бар. Мага негизи эле видеонун башынан баштап эле кимчи жагат. Кимчи это азыр коюп тургула. Кимчини жеп алайын. Кимчини ар кандай негизи эле ушинтип алып жабырак кылып, өзүңүздөр эттер салып, дагы бир жолу акырында көрсөтүп коеюн сиздерге туугандар. Мындай кыласыздар. Этти салып, өзүңүзгө жаккан мындай жаккан соус камалып, мага могу соус жакты. Анын үстүнө лимон кошуп, андан тышкары өзүңүзгө жаккан бул жактан кимчи кандай нерселер болот, бияктан салат кошсоңуздар болот, овощ кошсоңуз болот. Мага так могул жактан мондай кошумчалар жакты. Так. Так, мен сизге башынан эле айткам. Палочкалар менен анча жей албайм деп. Анан мен акыркы жолу приятного мне. Туп ороп туруп жеп коесуздар. Туугандар, сиздерге келип ушинтип жеп, ар кандай тамакты жеп турган өздөрү ой пикириңиздерди мага жазып айтып коюңуздар. Баарыңыздарга чындыгы соолук, оорубаңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Мен кайш тамак жегенге кеттим. Өчүрбөй турула, мен акан жеп берейин. Корея ресторанындагы мага жаккан негизи эле. Мага жаккан нерселери бул өзүнүн элинин негизи эле эң жакшы сапаттары бул аябай сыт кишилер, кишилер мындай сабыр болуп турат постоянно. Ошондуктан достор, негизи эле акырында айтып кетчү нерсе, бири-бириңиздерге сабырдуу болуңуздар. Урушкандан көрө тамак жеңиңиздер. Мага чындан эле эт жакты туугандар. Аябай жакты. Этмен дальше бышырып берем. Так, үйүп кетейин деп калыптыр. Комментарийдин астында унутпаңыздар, кимге эмне жагат. Мисалы мага мен раменду 3-4 саат подряд жей беришим мүмкүн. Рамен аябай жагат. Аппетитно болуп просто. 3-4 саат могу жаңы эле сиздердин көзүнчө өзүң бышырып отурган эт. Мисалы ар бир ресторанга бергенде эт заказ кылганда билин бул жагы бышпай калыптыр, бул жагы бышпай калыптыр деп айтасың. А бул жакта болсо өзүң отуруп алып, өзүң этти өзүң кыласың. Ошоңуз жакшы экен. Эттин баары бышып калды.
Урматтуу туугандар, аягында барыңыздарга чындан эле соолук оорубаңыздар, ар дайым жакшы тамактаныңыздар, өзүңүздүн ден соолуктарыңызды караңыздар, биздин кинолорду, фильмдерди көрүңүздөр, андай Монбанк, по-моему, адамдар тамак жегенде ушундай тамактарды биздин ар кандай жарандарыбыз, ар кандай негизи эле чыгармачыл кишилер келип жейт. Менден тышкары ошолорду көрүүнү унутпаңыздар. Бүгүн мен жеген тамактардын эмнеси жакты сиздерге комментарийдин ылдыйдан жазыңыздар. Баарыңарда чоң салам. Жакшы калыңыздар. Пока. Бай-бай.